Жайлауға жөнөтүү үчүн малдарды эмделип жаткан учурубуз, эмделген малдарды Өлкөдө мал эмдөө жапырт жүрүп жатат. Анын катарында Медер Козубеков да фермадагы 350дөн ашуун уй букаларын ар кандай ылаңдарга каршы эмдетүү менен алек. Ал малдын ден соолугу чарба үчүн маанилүү экенин айтат. Мындан улам жаз алды менен куроосундагы жандыктарын дарылатууга киришкен. Бул неме болбойт да, чыгым болбойт. Жыл сайын неме өткүзүп турабыз. Ветеринарлар келип текшерип турат буларды убагында. Эмдөөдөн өтүп турат булар. Емдеп туруп, убагында неме кылсаңыз, убагында лечение кылып, убагында карап, жемин, чөбүн, суусун убагында берсеңиз, бул деле адамдай эле. Убагында неме болсо, оорубай, сыркыбай жүрө берет. Учурда фермадагы мал жандыктардын жарымдан көбү эмдетилип алыскы жайыттарга айдалган. Жылына жугуштуу жана коркунучтуу оорунун 6 түрүнө каршы эмдөө жүрөт. Сибир жарасы, карасан, шарп сыяктуу ооруларга каршы мал ылаңдарын алдын алуу иштери жүрбөсө, чыгымга кептеп, бүтүндөй фермага зыян келтирерин белгилейт. Немелерге мал баккандарга совет беремин, эми убагында вакцинаны алып, убагында сайдырып, ошо убагында караса, ошол жакшы. Анан өтүшүп кеткенден ол кийин кеч болуп калат, сакайтыш. Өлкөдө эпизодикалык абал туруктуу. Аймактарда мал жайлоого чыкканга чейин вакцинациялоого милдеттүү. Вакциналар мамлекет тарабынан бекер камсыздалган. Мал ээлери жеке ветеринардык адистен кызмат акысын гана төлөйт. Дары-дармектер менен ветеринардык вакциналар менен тейленгенбиз. Колу биркаларды, номурларды басуу үчүн номурлар убагында берилип жатат. Аларды тагып жатабыз. Номурлагандан кийин жолдонмо кагаздарды берип, справкалар мына эмдегенбиз, башка районго өтүүгө уруксат деп документтер менен жөнөтүп жатабыз. Бизде азыр мындай массовый түрдө эч кандай оору каттала элек. Бир-эки сибир жарасы чыкты. Ал сибир жарасына жылына бир жолу вакцинация болнот. Ошону элдер кайдыгер карабастан жылына бир жолу малдарына эмдөөсүн алып койсо болот. Карасан, шарпка дагы жылына 2 жолу. Андан сырткары эч кандай массовый түрдө оору каттала элек. Мындан сырткары ветеринарлар үй жандыктарын, ит бышыктарды эмдөө солгун дешет. Мындай учурда жаныбарлардан адамдарга оору жугуу кооптулугу күч. Негизгиси кутурмага милдеттүү вакцина сайылышы керек. Бул илдет көбүн эсе жолбун иттерде кездешет. Алар өз учурунда атылып, акыркы 2 айда эле 240 ит жок кылынган. Андан кийин ит бышыктарыбызды кутурмайга эмдейбиз. Анан аттырабыз, эмделбеген кереги жокто тизме кылып алтырып, ашыкча ит, жолбун иттерди атайын ит атууга акча каражаттар бөлүнөт. Ошонун негизинде ит атарды договор түзүп, чакырабыз, ошол ит атарга аттырабыз. Атып, өзүбүздүн яма беккари деген атайын чуңкурубуз бар, ага барып таштап утилизация кылабыз. Негизинен эмдөө жаз жана күз айларында жүргүзүлүп турат. Эске салсак, 2023-жылы ветеринардык санитардык профилактикалык эпизодияга каршы иш-чаралар жалпы 24762,9 миң баш малга жүргүзүлгөн. Өлкөдө 1,750,000ден ашуун ири мүйүздүү мал бар. Ал эми жылкынын саны 5 миллиондон ашуун. Алмагүл Эрке, Байгызы, Аслиден Турганбаев, Ош ТВ.